Мирбек Атабеков коронавирус менен ооруп жатабы? Гүлжайна Атаканова унга башын тыгып ойноодо. Бул жакшыбы? Айзада Жамгырчиева: менин кайрылуумдан кийин президент таласка барды. Тынар Курбаналиев: Атамбаев жакында чыгат окшойт. Мирбек Атабеков президенттин жолугушуусуна эмне себептен барбай калганын түшүндүрдү. Белгилүү ырчы Мирбек Атабеков бул тууралуу Коом пресс сайтына билдирди. Учурда мен дагы эл ооруган оору менен ооруп, айыгуу алдында турам. Дарыгерлер мага капаланбай тынчсызданууну сакташым керектигин айтышты. Ден соолук керек болгондуктан жолугушууга барууну туура көргөн жокмун, деди ал. Ал эми биздин жааматтагы Мирбек Атабековдун сакайып кетишин каалайбыз. Президентибиз кайрылуумду четке какпай талас жергесине барып, ооруканаларды кыдырып жүргөнү мени кубандырды. Менин сунушум четте калбаганы, менин бекеринен кирбегеним кубандырат, дейт алып баруучу. Арбаңыздар, ардактуу Instagram социалдык тармагынын колдонуучулары. Мен сиздерге жакшы жаңылыгым менен бөлүшөйүн деп чечтим. Өткөндө өлкө башчыбыз Ажообуз Сооронбай Шарипович 12 ыктыярчыны чакырып үнүн укту эле. Мен ошондо ушундай таризде кайрылганмын. Бет маңдайыңызга 12 ыктыярчыны чогултуп маселесин укканыңыз жакшы, бирок биздин артыбызда турган айыл жергесине көңүл буруп койсоңуз, жок дегенде онлайн жолугушууну кылсаңыз деп кайрылдым эле. Кайрылуумду четке какпай бүгүн өлкө башчыбыз талас жергесинде иш сапары менен стационарлар менен таанышып, өзү мына ушул ооруканаларды кыдырып жүргөндүгү мени аябай кубантты. Менин сунушум четке калбагандыгы, мен бекеринен кирбегендигим, элдин сөзүн угуп жаткандыгы аябай кубанычтамын. Иншалла буйруса баардыгы жакшы болот. Албетте чоң рахмат, сунушум четке калбай ишке ашкандыгы үчүн. Элибизде тынччылык болсун, эч ким оорубасын. Тынар Курбаналиев: Атамбаев жакында чыгат окшойт. Куудул Тынар Курбаналиев бул тууралуу өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Биздин бийлик гумандуу болуп, бирөөлөргө жеңилдик бериптир. Демек Атамбаев жакында чыгат окшойт. Шоопуру чыгыптыр, дейт ал билдирүүсүндө. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Гүлжайна Атаканова унга башын тыгып ойноодо. Бул жакшыбы? Нурмат Садыров жаратылыштын корчоосунда ырдап отурат.